Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабактын темасы жыл мезгилдери. Здравствуйте, ребята! Наша тема времена года. Балдар, а силер билесиңерби, канча жыл мезгили бар? Ребята, а вы знаете, сколько времени года есть? Оба, 4 жыл мезгили бар. Да, есть 4 времени года. Алар жаз, жай, күз, кыш. Бул кайсыл жыл мезгили? Какое время года это? Бул кыш, эң суук мезгилдердин бири. Кышында кар жайт, жана кышында жылуу кийими керек. Это зима, самое холодное время года. Зимой идет снег, нужно теплое одеться. А бул кайсыл жыл мезгили? Оба балдар, бул жаз мезгили. Жаз мезгили абдан кооз жана ачык болот. Жазында айлана жашылга бөлөнөт. Жазында чымчыктар учуп келет. Да, это весна. Весна очень красивая и яркая. Все вокруг становится зеленым. Весной прилетает птица. А булчу, бул кайсыл жыл мезгили? Оба балдар, бул жай мезгили. Жай мезгили кичинекейлер жана чоңдор үчүн эң жакшы убак. Анткени жай мезгилинде каникул болот. Жай мезгилинде мөмө жемиштер өсө баштайт. Да, ребята, это лето. Лето — это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Летом растут фрукты и овощи. Летом будет каникул. Балдар, тапкылачы, акыркы бир мезгил калды. Бул кайсы мезгил? Туура, оба балдар, бул күз мезгили. Күзүндө жамгыр бат-баттан жайт. Күзүндө чымчыктар жылуу жака учуп кетишет. Ошондой эле күзүндө элдер түшүмдөрдү жыйнашат. Да, ребята, это осень.